атадан 6 болсоң да бир жаңгыздык башта бар деген. Кемпиримди алып, кийим кечемди алып, квартира алып кеттим да. Кошоматчы оорусу ашынып кеткендер тозо баштады. Биринчиден жаш курактан, экинчиден туп-туура коом ушундай. Эң жакын досу ошол түгөйү болот да. Ушул нерсени кайсыл курагыңызда түшүндүңүз? Эми түшүндүм. Бектин айланасында ызчуу болбодубу жанагы? Толук айтпай койду да ошол нерсеничи. Мен айтканга болбойт да. Азыр сурасаң мен деле айтпайм. Бирок ошондой учур болгон. Толтура болгон. Мүнөзү ушундай болот да. Рахман аны айтпайт эле, таарынганды айтпайт эле. Дөөлөт, Жаныбек, Манас, Рахман 4 мал, 5 малдар жем. Менде давление бар, жүрөк бар, сахар бар. 60ка барып калганда эрте менен ойгон соң эч жериң оорубаган болсо, демек өлүп калган болосуң дейт. Билесиңби эмнени жакшы көрөм азыр? Кээ бир учур болуп калат го. Жана адам тарынып алганын же туура эмес сүйлөп алганын өзү билбей калат. Ичиңде толуп турган көп нерсе бар. Бирок айткым келбейт. Давай башка сөзгө өтөбүз. Саламатсызбы, Супер КЖ порталынын көрөрмани. Бүгүн биздин студияда өзгөчө кадырлуу конок, кыргыз эл артисти, кудул сатирачы Абдылда Иманкулов. Кош келдиңиз. Саламатчылык. Көргөнүмө абдан кубанычтамын сизден. Рахмат. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Кудай буйруса, бирде өйдө, бирде ылдый дегендей. 60тан өткөн адам ошондой болот да. Эң башкысы аман болуңуз. Акыркы жаңылыктарыңыздан театрга кирип иштеп атам дедиңиз эле, ошол боюнча баштаңызчы. Кудай буйруса, азыр мен Жалал Абад областтык Барбы драма театрына ишке баргам, 1-2 ай болуп калды. Бул былтыр сөз болгон, ушу сунуш Жалал Абадка, анан же Оштун филармониясына, же Нарынга деп. Ошону менен ойлоноюн деп көпкө жүрдүм. Ойлондум, башка кылдым, тандадым. Анан Жалал Абадка барып театрына кеттим. Жалал Абадка сиз барып келесизби же көчүп кеттиңизби? Жок, барып келгенге болбойт, жол алыс, конечно. Көчүп кеттим деп дагы айта албаймынбы, иши кылса кемпиримди алып, кийим кечемди алып, квартира алып кеттим да. Квартира сыймайт этип. То есть. Көнүп калдыңызбы? Көнүштүн аракетин кылып атабыз. Эми көнгөндөн менен мен Кыргызстандын ичинде мен көнбөгөн жер болбосо керек. Каяка барсам 4 тарабым кубула да. Кыргыз сатирасынын мурун сиз келген учуру жана азыркы абалынын, ошо эки абалды, эки мундун абалын айтып бериңизчи. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифи. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Эми илгери биз жаңыдан баштап, жаңыдан иштей баштаганыбызда алында раматылык СССРдин кези эле, Союз мезгили эле. Ал кезде башка болчу. Ал кезде мамлекеттин саясаты башка болчу. Андан кийин дагы өзгөрдү, коом өзгөрдү дегендей, мамлекет эркиндик алып, өзүбүзчө болуп калдык. Демократия деген башталды. Ошол менен биз ушу менин оюмча 1, 2, 3 мындай бир немеде жашап атат. Доордо. Ошол айтып атпайсызбы, көп кыйынчылыктар болду ошол замандар депчи. Анан ошол учурда бир учур болду. Эл агылып, ошол жана сиздердин ар бир айдын 6-сы деген мыскыл тамаша бар болчу. Ошол жака агылып кирип баштады. Ар бир айдын 6-сы деген бул кийин кече эле болду. Илгери Союз мезгилинде аны силер көрбөй калдыңар. Илгери Союз мезгилинде мыскыл жана тамаша деген кыргыз телевидениянын передачасы бар эле. Ал ошол өзгөчө жаңы жылда, анан 8 мартта болчу.
Анда эле баарыбыз эле ушул үй мөлөктө бир жерде иштечү эмеспиз. Ар кимибиз ар кайсы жакта иштечүбүз. Мисалы үчүн мен Ошто филармонияда иштечүмүн, Күмөндөр нарында иштечү, бизге чейин Асанкул Шаршенов, Келдибек Ниязов, Акылбек Мураталиев, Мухамбет Токтобаев кырдырамдын артисттери. Эле ошолор менен өтчү Мыскыл тамаша. Анан кийин биз пайда болдук. Анан кийин ал неме Мыскыл тамаша болбой баштады. Кантип? Мыскыл тамашаны анда эл аябай чыдамсыздык менен күтчү. Керек болсо жылдап күтчү. Үйүндө отуруп телевизордон көрүшкө. Анан кийин жанагындай бардак заман башталганда, акчанын кызыкчылыгы башталганда, муну ошол КТР баштады өзү. Ошол КТР деле иштеген, продюсер болуп иштеген, режиссер болуп иштегендер бир эле күндө, бир эле маалда бири спорт сарайын алып, экинчиси филармонияны алып, анан ошол спорт дворецке катышкан артисттер филармонияга катышып болуп аткан концертке филармонияда катышып аткандар кайра эле экөөнүн ортосу жакында чуркап барып наркага катышып дегендей бирөөлөрдү чакырып алар келбей калып же булар чакыргандан кийин келишимин аткарбай ушундай болуп барып анан кийин Мыскыл тамаша мындай сатира эмес, ошол передача өзү кадырын кетире баштады. Мисалы үчүн тигил катышат экен, бул катышат экен деп келет да көрүүчүлөр, элдер. Келсе ал артист жок. Ортодо анча-мынча чырлар болуп жүрдү. Ошо менен анан кийин баягы келишимди алар аткарбагандан кийин биз келбей баштадык. Биз келбесек деле ушулар келет деп реклама бергендер көп болду. Чыгса ошондой болуп КТР өзүнүн передачасын өзү жок кылды. Ал ар бир айдын 6-сы ал кече эле жакында Раматылык Рахман Разыков, мен, Борончу үчөөбүз негизги неме болуп, анан ортодон баягындай Тынарды, Ырысбекти, Нарынбекти алып мындай кылып өткөрүп жүрдүк. Муну Ырысбек Жабиров айтып жүрдү. Ушундай бир нерсе кылышыбыз керек. Ар бир айда концерт деп. Ар бир айда жаңы программа. Бул мындай айтылганы менен ай сайын эле жаңы программа 2 саат 3 сааттык программа жазаш. Бул кыйын. Анан ошо менен биринчи Рахман, мен, Борончу, Ырысбек Жабиров төртөөбүз убадалашып алып анан баштадык. Сөзсүз түрдө башында кыйынчылыктар болду. Анан балдарды чакыра баштадык. Ошентип бир билбем канча бир 5-6 жылга жеттикпи. Анан өзүбүз чарчай баштадык. Анан көп нерсени айта баштадык. Саясатты айта баштадык, башка болдук. Ага чейин эле айтчубуз, бирок анан ошол мезгилдерде баягы көбүрөөк айта баштадык. Анан ошол мезгилде анан жанагы кошоматчы оорусу ашынып кеткендер тозо баштады. Мисалы үчүн дворецти бербей, арендаларын көтөрүп дегендей, тигиндей мындай кылып, ошол менен анан барып токтоп калдык. Мисалы сиздердин дагы окуучуларыңыздар болду да, алар улантып кеткен жокпу? Жок, алар азыр деле жүрөт. Эми окуучулар деп кандай десем, мен окуучум деп Раматылык Рахман айтса болот.
Анан азыр 2 ырдап чыккандар деле, 1 ырдап чыккандар деле менин шакиртим, менин окуучум деп бүт деле мугалим болуп неме болгондор көп. Мен азыр өзүм окуучумун. Экөөңүздөрдүн деңгээлиңиз бирдей эле. Жок, мындай дегенимде Рахман атайын балдарды чогултту. Жана 5 таппаган деген балдарды азабын тартты. Муну мындайынан айтып койгон менен неме көп да. Мен эми алар менен чогуу ойноп калганда, бер мындай кыл, тигиндей кыл, тигиндей мындай деп айткан эле болбосо, мен алардын милдетин алганым жок. Себеп бирөөнүн милдетин, жоопкерчилигин алыш кыйын. Ал үчүн өзүңдө ырчак болуш керек. Кандай ырчак болуш керек? Финансовый ырчак болуш керек. Башка болуш керек дегендей. Анан ошонун эсебинен тиги Рахманга найразы болуп жүргөндөр да көп болду, башка болду дегендей. Балким кийин кимдир бирөөлөр акылына келди. Негизинен Рахман түрткү болду бир топ балдарга. Муну ошентип эле айтышыбыз керек. Азыр жана мен негизичи бул болобу билбейм, бул суроону бергенчи. Жана сиздер мисалы Баткенди, Жети областында кийинип, турап, тартып жүрдүңөр да. Эл аны туура эле кабыл алды, күлкү менен эле кетти. Бирок эмнеге Шайыр Касымалиеванын жана Баткендеги аялдын образын жаратканы каттуу талкуу жаратты. Ошол менде суроо болуп калып кетти да. Кандай? Жана Беш кемпир деп чыкпады болгон үчүн аябай каттуу сынга калды го. Көрүп калдыңызбы? Интернеттерде жүрдү окшойт, Эмнеге ушундай болду деп ойлойсуз? Мисалы ал нерсени сиздер деле ойноп жүрдүңүздөр да, бирок сиздерге эч кандай жаман көз караш болбоду. Биздин ишибиз ошол да. Биздики мен айтсам азыр бир нерсени адамдар башкача кабыл алат. Тамак иретинде, башкада дегенде. Ошол мен эле айткан сөздү саясатчылар айта албайт. Саясатчыларга айтканга да болбойт. Ушундай да. Анткени сизге биз көнүп калганбыз. Сиздики юмор менен өтөт да. Биз ошол юмор менен беребиз да. Биз тамаша менен беребиз. Мисалы үчүн биз азыр бир нерсени мындай бир тамаша иретинде айтсак, андай оор кабыл албайт. Өзүң айтмакчы күлкү менен кабыл алат. Ошол эле мааниде азыр мамлекеттик кызматкер же бир саясатчы бирдемени айтсын, аны башкача кабыл алат. Ошон үчүн аларга болбойт көп нерсени айта бергенге. Ошон үчүн алар бир нерсе айтаарда ойлонуп сүйлөш керек. Мамлекеттик кызматкердин өзүнүн тартиби бар да. Сиздерде деле аябай чоң тамашалар болчу да, көп учурдачы. Анан каттуу бир хейтке калган учур болгонбу? Бир элдин тепкисине калган учур. Сатира деген ошондой да, бирөөнө жагат, бирөөнө жакпайт. Жакпаган тарап сөзсүз түрдө айтат, чычалайт. Кээ бири туура түшүнүп чычалайт, кээ бири аны түшүнбөй эле чычалайт дегендей. Андай талкуу көп эле болот, азыр деле болуп атса керек. Жок, жана мисалы кайсыл бир инсан эле эмес, бүтүндөй эл тараптан бир хейтке кабыласыз го. Жалпы эл ушул бир кылган тамашаңызды же бир сөзүңүздү туура эмес деп айтып чыккан учур. Менде андай нерсе боло элек болсо. Боло элекпи? Болбосун кандай? Мындай жеке бир неме болуп калыштары мүмкүн, бирок андай өтө эле андай тепке кала элек болушум керек. Тем более азыр мурда мындай эле да, мурда эң негизгиси өзүңө жакса болду, өзүңүн оюңа туура келсе, эл не дейт, не кылат, кандай кабыл алат. Мына возраст деген адамды мындай бир самоконтролго салып коет экен да. Азыр бирдемени айтсам, ушуну ким кандай кабыл алат? Айтсамбы, айтпасамбы?
деп таразага салып коет экен. Бул сиздин жаш курагыңызданбы же азыркы биздин коомдун реакциясынанбы? Биринчиден жаш курактан, экинчиден туп-туура айттым, коом ушундай. Анан мен сизди жашоодо биринчи жолу көрүп маектешип атам да. Менин оюмда сиз сахнада жана аябай позитивдүү, күлүп жүргөн ушундай адам болчусуңуз. Азыр аябай сүрдүү, оор басырыктуу көрүнүп атасыз да. Бир чоң бир түйшүк басып жүргөндөй сезилип атат. Мен өзүңүз ушундаймы? Кудай сактасын, андай түйшүк деле жок. Бардыгы жакшы. Азыр биринчи көргөн сен эле эмес, жанымда жүргөндөрдүн көбү деле ошондой неме кылышат. Балдар деле мисалы жанымда жүргөн эле ошол балдар. Баягыда мындай кылып анан мен минтейин десем мындай кылып койдуңуз эле, анан мындай болуп калды. Ошондо айтпайсыңбы анан оюңду толугураак тигиндей мындай. Десең жок, айта албай койдум да деп калышат. Бирок мен андай эле мындай неме грубий киши эмес болушум керек. Аны жана айланамда жүрүшөт го, ошол балдардан сураш керек да. Негизи эле кудулдар бирок ар дайым күлүп, позитивде жүргөнү менен ичинде бир трагедиясы бар адамдар дешет го. Кошуласызбы? Кимде кандай бул ар кимде ар кандай турмуш болушу мүмкүн да. Мүмкүн эмес ошондой да. Бул табияттын мыйзамы ушундай да. Оор турмушта жүргөндөр болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн дегендей. Эми адам ушундай болот. Өзгөчө элге көрүнүп, элдин алдында жүргөн адам. Кээ бирлери мындай турмушун тигиндей мындай немесин айта берет го. Мисалы үчүн мен айтпайм деле. Мен жеке жашоом, башкам кимге кереги бар? Же проблемам, же ийгилигим. Ал ар бир үй бүлөнүн өзүнүн ички нерсеси болуш керек. Жаныңда, айланаңда жүргөн ага тууганың, жакын жолдошуң эле билбесе, анын баарын реклама кылып эмне кереги бар дейм да мисалы. Ийгилигиңи деле, жакшыңы деле мен момундай болуп кеттим деген. Азыр ушундай го, телефонго чыга калышып эле мен муну жеп атам, аны жеп атам, анан күйөөм менен ажыраштым, анан үйлөнсөң үйлөндүң да эмне болуптур. Ажырашсаң ал сенин проблемаң. Башка эми ошонун баарын эле элге жая бериш керек, айта бериш керек. Андай турмуш карапайым элде журтта толтурат. Алар реклама кылган жок да. Мына дал ушул жеңил желпи маалыматтар, жеңил желпи нерселердин мындай коомго бат тарап атканына бул ким күнөөлүү деп ойлойсуз? Коомчулук өзү күнөөлүү да. Менен бирөө уруша кетсе деле, айтыша кетсе деле, атасына таарынса деле, апасына таарынса деле, аялы күйөөсүнө, күйөөсү аялына таарынса деле шарт эле ушинтип эле жарыя кылышып эле. Коомго чыгып, Коомчулук өзү да. Анан айтып атпайсызбы, мен деген сыртка чыгарбайм, ушунун баарын жанымдагы инсандарга эле айтам депчи? Жок, мен айтам деген жокмун, ошо. Жок, негизи болгон. Ошолор гана билип калышы мүмкүн да деп атам. Бирөөнү айтам, мен чыгара турганда, чыгарбай тургандагы мындай бир немем деле жок. Жок, негизи айтайын дегеним, жана ар бир адамдын ичинде өзүнүн бир көйгөйлөрү болот, жарылып айткысы келет бирөөгөчү. Анан сиздин ушунун баарын айтып бере турган инсаныңыз барбы, жакын инсаныңыз? Негизи эле эң жакын, эркектин эң жакын досу ким? Эркектин деле, аялдын деле эң жакын досу ошол түгөйү болот да. Башка болбойт. Эми түгөй, досу жок калганда. Түгөй жоктор атасы болушу мүмкүн, апасы болушу мүмкүн, бирок турмуш ушундай да. Ар бир адамдын ата энеси түркүк болуп жанында турбайт да. Анан аял деле, эркегиң деле баягы барып экөөнөн өткөн сырдаш, экөөнөн өткөн бири-бирине күйгөн адам болбойт. Тууганың деле,
балаң деле башка деле. Агай ушул нерсени кайсыл курагыңызда түшүндүңүз? Эми түшүндүм. Анткени жана мисалы көп жерде айтылат го, сен 60-ка 70-ке чыкканда сага ошол бир стакан суу алып келип берген бул сенин кемпириң болот депчи. Аны жаштар түшүнбөйт да. Башка нерсени, кызыкчылыкты алдыга кое берет го. Жаш кезекте түшүнүштүн да кереги жок болот да. Негизи узак жашап баягындай неме болуп калгандан кийин ошондой болуп калат экен да. Бул турмуштун закону ушундай экен да. Бир тууганың деле балалы чакалуу болот. Кыргызда жакшы сөз бар да, жанагы атадан алтоо болсоң да бир жаңгыздык башта бар деген. Ал бекер айтылган эмес да. Анын да өзүнүн турмушу, анын да өзүнүн бала чакасы болот. Балаң деле ошол. Ал да турмуш курат, өзүнүн бала чакасы менен кетет дегенде, эми кетет дегеним кандай, таптакыр эле ата энеден кабар албай коет, башка болбойт деген эмес, өзүң айтмакчы. Анын да өзүнүн үй бүлөсү, өзүнүн жашоосу бар, өз жолу менен. Бир тууганың айтпаган, балаңа, кызың айтпаган нерсени эркек аялына айтат, аял үйөсүнө айтат дегендей. Аял деле ошол калат төркүн деген. Туурабы? Ата эне деген калат. Ушундай. Сонун жооп болду. Агай, сиз деген сахнада жалпы канча жыл өмүрүңүз кетти? Канча жылыңыз кетти сахнада? 42 жыл болобу? 42 жыл, 83 жылдан бери. Ошол 40 жылдан ашык убакыт сахнада короттуңуз. Ошол сахна сизге эмнелерди берди, эмнелерди алды? Сахна менден бир нерсени алып койду деп айтсам кесирлик болот го дейм. Бергени көп болду да. Берген ошол, мен мунун ичинен, муну менен мен эң негизгиси үй бүлөмдү, бала чакамды багыптым. Мен бир тууган таптым, дос таптым, тууган таптым, ага таптым, карындаш таптым, ини таптым дегендей. Анан мен тиги эгерде башка иш кылган болсом айтат элем да, бул мынягым алып койду, мунусун берип койду. Анан буга чейин жүрө берипмин. Анан мынау ишке келгенде укмуш болуп кеттим, же мынтип калдым. Ошол жакта жүрө бермексе болмок экен дегидей менде неме жок да. Мен бала болуп баштаган ишим ушул, ушуну менен келатам. Эми мындан нары башка иш кылганга мен колуман да келбейт, акылым да жетпесе керек. Жана эмнелерди алды дегеним, буга чейин ошол дагы бир атактуу инсандын маек алып атканда айтты да, эгер атактуулук, мисалы, сизде эркин жүрдүңүз, өзүңүз айтканда каалаган нерсеңизди сүйлөдүңүз, эркиндик болду. Азыркы коомдо өзүңүз айткандай бир аз рамкалар бар, эркиндик кысып турат да, каалаганын айта албай калат көп учурдачы. Айтат да, мен деле мисалы кайсыл бир нерсе жакпаса жакпады деп айткым келет дейт да, бирок айта албайм дейт. Досторум менен көчөдө жүргүм келет, ойноп күлүп айта албайм дейт да. Ар бир нерсем элдин көзүндө дейт. Менин эркиндигимди алды дейт да. Туптуура. Элге таанылгандын жакшы да жагы бар. Сөзсүз түрдө жакшы жагы көп, бирок башка да жагы бар. Жанагы ким айтканын билбейм, ошол туптуура айткан, ким айтса дагы. Мындай чектен чыгып кете албайсың. Рамкадан, рамкадан өзүң каалагандай неме кылганга болбойт. Ушундай да. Мисал эле бир немени айталы, жанагы Бектин айланасында ызчуу болбодубу, жанагы бирөөнү мынтип түтүп койгону канча неме болду да. Эми андайлар жаман көп болот да. Мисалы көчөдө кетип атсаң, биздин Кыргызда ушундай да жөн эле аны колуңан тартат. Мындай өз колу
Анан тигиндей мындай тигүү каяка колуңан кармап туруп алат. Анан міне деп жо мен деп мени басып кетсең сүйлөшкүсү келбей калганго каадаланып дейт. Эми ал бир киши болсо го мейли. Анан базарда жүрсөң мисалы же көчөдө жүрсөң ошол ар бири менен антип жүрө албайсың да. Ошко боло албайсың. Анан керек болсо тамак ичип атсаң да келип алат. Ар кайсын сүйлөп же уруша албайсың. Урушуп кетсең сен айтат да аны айтпайт да. Ооба. Ушунусу бар да. Анан жактырбайсың, ачууң келет. Урушайын дейсиң, уруша албайсың. Ушка кыла албайсың. Антип унчукпай отурсаң тиги сени алсыз көрөт. Мындай ушундай да. Мында ушундай тарабы дагы бар, экинчи тарабы. Ошол 40 жыл учуруңузда, 40 жыл убактыңыздын ичинде негизи эле чыгармачыл жашооңузда эле эмес, жашооңузда бир аябай катуу ызаланган учуруңуз болгонбу? Кадырыңыз үчүн. Кадырыңыз үчүн. Кадырыңыз үчүн. Ызаланган учур көп эле болгон. Андай ызаланган учур азыр деле болуп турат. Мисалы, мындай болду да. Баксияр Токторовдон да интервью алганда айтып берди да. Ошо кадырыңыз үчүн катуу ызалангансызбы деп, даже ыйлаган болуп атпайбы? Өлө айтып берди да, анан бирок кайра толук айтпай койду ошол нерсеничи. Мен айтканга болбойт да. Азыр сурасаң мен деле айтпайм. Бирок ошондой учур болгон. Толтура болгон. Менче азыр деле болуп келатса керек. Ал жөнөкөй эле коллективдин арасында болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн, керек болсо туугандарыңдын арасында да болушу мүмкүн. Ушундай да. Анан айтпаймынбы, ошол тең элгин келбейт болот. Кыргызда жакшы сөз бар да, бокту тепсең бетке чачырайт деген. Анан унчукпай койсуң. Анан унчукпай ичиңден сызып, мейли деген боюнча кетесиң. Бирок ошондой учурлар көбөйө берсе дагы, жана ичке топтоло берсе дагы бул жаман го. Жаман болот дешет. Жок, кандай мисалы? Мисалы айтып атпаймызбы, аябай мындай бирөөдөн мага ушундай сезилип атасыз да, бирөөлөрдөн бир обидаңыз бардай болупчу. Мындай айтпай эле коеюнчу аны деп, ушундай болот. Ушундайдай сезилип атат да. Ошондойбу? Андай көп эле маселелер бар. Айткың келбейт, эмнеге айтасың аны, кимге айтасың? Айтканда эмне өзгөрөт дейсизби? Айтканда эмне өзгөрөт дейсизби? Айтканда эмне өзгөрөт? Балким кээ бир учур болуп калат го. Жана адам таарынтып алганын же туура эмес сүйлөп алганын өзү билбей калат да. Анан мындай ошондой учурда айкындык киргизип, мына ушул жерде ушинткениңе менин көңүлүмө тийип калды деп айтсаңыз, балким ошол маселе чечилет дагы, таарынып сизди кое берет да. Мындай адамда ар кандай маселе болот да. Биз Рахман экөөбүз көп жүрдүк да. 30 канча жыл жүрдүк чогуу. Анан биз дайыма эле кучакташып эле сагынышып өбүшүп жүргөн жокпуз да. Анан кээде тартышып каласың да, пендечиликте. Же ал бирдемени туура эмес кылып коет, же мен бирдемени туура эмес кылып коем. Адам мүнөзү ушундай болот да. Рахман аны айтпайт эле, таарынганды айтпайт эле. Неме кылбайт эле анан. Бирок мен сезип калат элем, мисалы. Мен ушундайды тез неме кылганды жакшы көрөр элем. Бирөөнү таарынтып алсам дагы, баягыдан митнесин, сен таарынып калдың. Мен мындай кылайын дегем да, тигүү деп. Же өзүм таарынып калсам деле мындай айтып, сен эмне тигиндей мындай. Рахман аны айтпайт эле, анан өзүм сезип мындай неме болуп калат элем дагы. Отурсам, сен мага таарынып жүрөсүң, тигүү десең. Айтып койчу. Жүрүн турчу, эмнеге то келесі да киши таарынабы деп койчу. Анан ал ошондой мүнөзгө эле. Мен андай эмес эле, мен сразу эле беттештирип бир неме кылып, неметип берет элем. Ошон үчүн көпчүлүгү азыр деле, мисалы үчүн чыгармачылык топтон азыр деле балдар мага көп нерсесин айта беришпейт. Себеби мен беттештирүүлөрүмдү билет. Анан
мурда ошондой немен бар эле. Азыр унчукпаштын аракетин кылат экенсиң адам. Десе десинчи, не кылса кылып тур деп кетсинчи деп. Түшүнсө түшүнө бербесү, бир мезгилде түшүнбөсө жок деген. Азыр жалкоо боло баштады. Чакырганыңарга канча болду? Менимче 1,5 ай 2 ай болуп калды окшойт. Буга чейин деле багы кирип кеткенге убакыт тапсам болмок. Бирок өзүң он жакта, тет жакта жүрөсүң. Мен азыр ушу шаарды аралап, машинада жүргөндөн жаман тажайм. Көбүнчө такси менен жүрөм. Шаарга киргим келбейт. Мурдагыдай реакция жок. Мыгыз жок. Ошентип атып анан неме болуп каласың да киши. Жан дүйнөңүз аябай мындай тынчтыкты жакшы көрүп, тынчтыкты каалап Азыр ошентип калдым. Азыр билбейм, менден башка деле адамдар ошентер, мындай бир лучше жанагындай немеге аралашпай эле. Билесиң, эмнени жакшы көрөм азыр? Азыр ушу кемпиримди салып алып эле ушу жол жүргөндү жакшы көрөм. Кантип, мисалы азыр айтып атпайсызбы, тынчтыкты эле каалап калчу, мага тийбем, мен сага тийбем депчи, баардыгынан мынтип качып калдым деп. Ушул нерселер болуш үчүн сизде жана азыр бизде деген иргелбеген маалыматтар көп, негативдүү нерселер көп. Ошолордон кантип өзүңүздү сактайсыз? Кантип маалымат иргейсиз? Вот ошо качып калганым ошол да. Ошондой нерселерге кийлишким келбейт. Көрбөйүн деп, укпайын. Айтып атпайм, силерге келбей, мына 1 айда, 1,5-2 айдан берки неме кылып атканды ушу бир баргым келбей калды. Кече мен Жалал Абадка баргандан кийин дагы Жалал Абадтын телевидениеси дагы ар кимди ортого салып атып. Болбосо жакын эле экен, Бишкекте эмес, Жалал Абад эч жака пробкада жок, шаардын биягынан тиягына 5-10 мүнөт эле жол. Ушундайлардан тартынып калат экенсиң да. Агай, ар бир экинчи, үчүнчү сөзүңүздө эле Рахман Разыковду эстеп атасыз. Сагынган окшойсуз да? Сөзсүз түрдө да. 5-6 жолу Рахман ага жөнүндө сөз кылдыңыз. Бизде азыр Дөөлөт, Жаныбек, Манас, Рахман, азыр ошо телефондо сүйлөшсөк, жекисине кес жолуга алсак, күмөлдөргө жолугабыз. Давай башка сөз кылабыз. Сагыныч бар бирок иште. Азыркы учурда, дал азыр учурда сизде эмнелер кубантат? Кубантат эмне? Бала чакаң, үй бүлөң, аман эсен, ага тууганың. Мен асырсем чүп салдыңыз. Маңдайыңда баары. Эң негизгиси аялың жаныңда. Бул жакшы. Бул тоопурчулук. Мындан да жакшысы мамлекеттин тынчтыгы. Азыр дүйнө ушинтип чайпалып турганда адам ар кандай ой кетет да. Эртеңки жаштардын, бала чака, неберелердин келечеги жакшы болсо деген. Ошол. Мен асырсем чүп салдыңыз. Эмнелер тарынтат? Көп нерсе. Айттым, көп нерсе. Анын баарын айтпайсың. Мисалы, коомдо болуп аткан. Коомчулукта деле толтура. Айтпайсың, азыр ушундай
ичиңде толуп турган көп нерсе бар, бирок айткым келбейт. Кимге айтып бересиз ага сиз ушуларды? Айтпайсызбы, бирөөгө айтып бериңиз, бизге болбосо да бирөөгө айтып бересизби ушуларды? Анткени мен көрүп атам да, аябай көп нерсе бар да сиздечи. Мен айтып атпаймынбы сизди, мен башкача оюмда башкача Абдылда Иманкулов бар болчу да. Жаркырап жана ошол боюнча эстеп калып турмун да мен сиздичи. Азыр көрүп атып, билбейм башкача болуп кеттим. Эң башкысы аман болуңуз, ден соолукта болуңуз. Үй бүлөңүз тууралуу, Үй бүлөм Кудайга шүгүр, 2 кыз, 2 балам бар. Да бир балам, инимдин баласы мага неме тиешелүү. Бардыгы жакшы. Эң кичүүсү гана үйлөнө элек, азыр Москвада. Москвада жүрөт. Ол августта келем деп атат. Келсе үйлөндүрөбүз го деген ой бар. Бирок өзү айта элек. Ушундай. Атенин тилеги максаты эле ошол го, балдарын эртерээк үйлөнтүп, жайлантып, жоопкерчиликтен кутулуп. Эң негизгиси апам 89-да. Үйдө. Мен үйүмдө, анан карындашымдын үйүндө болчу эле. Күзүндө бияка айылга, шаарга келет. Жазда айылга кетет. Анан азыр биз Жалал Абадка кеткенге байланыштуу кардашымдын үйүндө болуп калат. Азырынча жакшы, Кудайга шүгүр. Эң негизгиси эшиге өзү кирип чыгат. Эң сонун апаңыз маңдайыңызда болсо абдан бактылуу экенсиз. Буйруса. Анан дагы эле бар, энеге бала канча куракта болсо да кичинекей сезилет го. Ооба. Сүйлөшүп, отуруп, эркелетип калабыз да. Мындай азыр умчак болуп калды да. Бирде мен азыр кеп кылсаң, бир постоянно кайра сурайт да. Мисалы үчүн сен жөнүндө кеп болсоң, ай, садак болайын, иштеп атабы, мынтип атабы. Жакшы отурбайбы дейт деле. Бир 5-10 мүнөт өткөндөн кийин баягы эмне кылып аттыр деп сурайт да. Бирок жакшы. Эми почти 90 жаш. 90 жашка барганда өзү тыңыраак эшикке кирип чыгып турса, бул жакшы да. Ооба. Алдыда кандай пландарыңыз бар? Алдыда пландар ушул. Азыр ошо Жалал Абадка театрга баргандан бери бир комедия коебуз деп аракет кылып атышат. Ушундай алар менен тиги режиссер менен тиги жетекчилик сүйлөшүп атат да. Ошол режиссер качан келсе, ошо баштайбыз го деп турабыз. Бул чыгармачылыгыңызда, өзүңүздүн жашооңуздачы балким бир жака барып эс алып келгиңиз келип жүрөт. Ой, көп эле жака баргым келип жүрөт, бирок бара албай атабыз да. Ошого Убакыт тартыш болуп атабы? Убакыт тартыш болуп турат. Азыр эми мына неме болуп кетти. Жаңы эле ишке барып эле, анан мен тияка барат элем, бияка барат элем деп айтыш дагы кыйын экен да. Бул салмагын салып алып эле неме кыла береби деп айтабы деп айтсам го, тартынчаак болуп калат экенсиң деп. Анан тигил неме болуп кетсе, спектакль башталып кеткен болсо, дагы жайдын капыртосуна чейин убакыт жок болот. Эс алдындагы Кудай буйруса көрө жатарбыз. Бирок мен негизинен жайлоодо эс алганды жакшы көрөм. Мен азыр былтыртан бери гана көп неме кылбай калдым. Болбосо майдын аягы, июндун баш жагы неберелерим каникулга чыгаар менен айылга кетет элем. Ошону менен жайын менен айылда болчумун да. Анан ошону бир шаарда 1-2 күнгө эле жумуштар чыгып, 4-5 күнгө тигиндей мындай келип турбасам, почти что августтун 15-20-ларына чейин айылда болчумун. Азыр 2 жыл болуп калды, чото жакшы жүрө албай атам. Жумуштар чыгып тигиндей мындай болуп калып атат. Негизи айылда жүргөндү жакшы көрөм. Себеби менин атам өмүр бою жылкычы болгон да. Мен жайлоодо чоңойгон балам.
Газматов айткандай, адам өзү бактылуу сезиш үчүн балалыгы менен каарлыгын айылда өткөрүш керек деген экен да. Эми ада оңой киши эмес, туура айткан окшойт деп коем ичимде. Анын үстүнө көп эле аксакалдардан, көп эле мындай кишилерден угам. Жаш улгайган сайын уже айылга тарта баштайт экен. Анан агай, мен сизде көбүнчө аябай кинолордон көргүм келе берет да. Анан көпчүлүк сизге сунуштайт экен, бирок сиз эмне ролдорду тандайсызбы же көңүлүңүз толбойбу? Мындай кинода чакыргандар көп болот. Бул биринчиден кино убактын дала. Экинчиден мындай бир сценарийин бир топ эле немелерде ушундай болду. Сценарийди берсеңер, мен окуп көрөйүн, тигиндей мындай десеңиз, келе берсеңиз, анан бийекте мындай картина, андай картина дейт да. Анан көп көңүлдөнө бербейм. Түшкөнгө жараша, киного түшкөнгө жараша мындай жакшы материал болсо, анан өзөктүү роль болсо, убактын кетиргенге жараша. Тартылсаң жакшы болот. Демек, ошол өзөктүү, салмактуу тасмалардан сунуш болсо, сиз каршы эмессиз. Буну сөзсүз түрдө биздин режиссерлор эске алат деп ойлойм. Жана мен сизди көп тасмалардан көргүм келет алдыда. Рахмат. Чоң рахмат агай, сонун маек болду. Пайдалуу болду. Ден соолуктан болуңуз, барын болуңуз. Рахмат. Тиги ден соолук азыр деген кирди чыкты. Менде 4 мал, 5 мал дары ичем. Менде давление бар, жүрөк бар, сахар бар. Ушундай. Бирок жаман эмес, жакшы. Тиги бирде үйдө тапжоок ооруп жатсам, Рахман чалып калып атпайбы. Анан эми телефондо сүйлөшүп атам, бирок ооруганым көрүнүп турат да. Үйүндөн билинип атты. Эмне болуп атасың дейт. Не ушу тапжоок ооруп атам да десем, жакшы экенсиң да дейт. Мен ооруп атсам сага жакшы болобу десем, айтат, адам 50дөн өтүп 60ка барып калганда, эрте менен ойгон соң эч жериң оорубаган болсо, демек өлүп калган болосуң дейт. Ооруп атсың, демек тирүү экенсиң да дейт. Ошол. Оорубаңыз агай. Рахмат, чакырганыңарга.